жума намазында айтыла турган тема ысырапкорчулукка жол бербөө деген теманын алкагында болмокчу. Кыргызстанда 2017 жума мечит болгон болсо, ошонун бардыгында бүгүн ушул ысырапкорчулукка жол бербөө деген теманын алкагында хутба, вааздар болуп жатат. Аллах субханаху ва таала берекелүү аятында «Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин». Кудай Таала тарабынан сиз менен бизге адал кылынып берилген бардык нерселерден жеп ичип, бирок ошол жеп ичкен мезгилде же болбосо колдонуп жаткан нерсебизде жашообузда ысырапкорчулукка жол бербөөнү Кудай Таала эскертип жатат. Исраф ар бир нерседе болот. Ошол ар бир нерсени жашообузда колдонуп жаткан мезгилде чектен чыккан болсо, ошол исраф деп аталат. Ошонго жол берип кое турган болсок, иннаху ла юхиббул мусрифин, чындыгында Кудай Таала ысырапкорчулукка жол бергендерди жакшы көрбөйт дейт. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха кариха лакум саласан, Кудай Таалага жакпаган жагымсыз нерселер үчөө дейт. Кыйла ва кол, ошол такталбаган сөздөрдү, шектүү болгон, күмөндүү болгон, такталбаган же болбосо маалыматыңыз жок, ошол сөздөрдү сүйлөй берүү дагы Кудай Таалага жакпаган бир амалдардан бир тугандар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ошол нерселерден кайтарган. Акылыбыз жетпеген же бир мындай толук маалымат жок. Ошол маалыматтын аркасынан түшүп эле ал ушундай экен, мындай экен, тигиндей экен деп шектүү, күмөндүү болгон нерселерди сүйлөй берүү бул дагы чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет экен. Качан гана ошол маалымат бир жандуу, такталган бир маалымат болсо, өзүңүздүн ой пикириңизди дагы жакшынакай, жакшы ниетте айтып коюу бул мусулмандын милдети болот. Бир комментарий берип жатканда дагы сиз билбейсиз, тааныбайсыз, шек күмөндүү болгон болсо, мусулман баласы, мусулман ушундай нерседен, карахият нерседен алыс болуусу зарыл. Ошол нерсени айтып коюу менен сиз бир күнөөгө кириптер болуп калбаңыз. Мусулмандын оозунан дайыма жакшы сөз чыгыш керек. Мусулмандын оозунан дайыма зикир, ибадатта жана дуа, изгүү дуалар болуш керек. Ооздон жакшы сөз чыккан болсо, же болбосо бир мусулмандын көңүлүн көтөрө турган бир татынакай жакшы сөздү сүйлөгөн болсоңуз, бул дагы бир садаканын ордуна өтөт. Бул дагы бир кайрымдуулуктун, сооп амалдардын катарында болот бир тугандар. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кудай Таала жактырбаган 3 нерсенин биринчиси кыйыл ва кол болгон болсо, экинчиси ва идаатал мал. Ошол Кудай Таала тарабынан берилген мал мүлккө чыкпастан исрапчылыкка жол берип коюу. Кудай Таала жактырбаган, жаман көргөн амалдардан. Эми жашообузда бир тугандар, мисалы никах адалдануу, баш кошуу, үй бүлө куруу деген маанини туюндурган болсо, карасаңыздар, никах дегендеги эң алгачкы тамга бул нун тамгасы да, нун эң тамгасы. Шариятыбызда ошол никахтын биринчи тамгасы бул нафака деп аталат. Нафака үй бүлөнү камсыз кылуу, адалдан иштеп, мээнет кылып үй бүлөнү багуу. Ошол нафакада дагы, үй бүлөнү камсыз кылууда дагы биз исрапкорчулукка жол берип койбошубуз керек экен. Мисалы, ошол таап келген нерсени дагы үй бүлө бала чака менен исрапкорчулукка жол бербестен үйдөгү жубайыбыз сиз таап келген нерселерди дагы өзүнүн жол жобосу менен татынакай исрап кылбастан эсебин чыгарып колдонуу бул ошол ылайык болот. Ал эми ашыкча колдонуп кое турган болсок, бул нафакада дагы керек болсо өзүбүздүн адал мээнет менен таап келип жашообуздагы, турмушубуздагы колдонуп жаткан нерселерди дагы ашыкча колдонуп коюу дагы бул ысыраптын ордуна өтүп калат.
Umar radıyallahu anhu айтат: "Nafsыңар каалаган нерсени ала бересиңерби?" дейт. Анча мынча bir mezgilder болот. Ошол нафсты дагы мындай bir чектеп, тартипке сала турган mezgil. Ошол жашообузда ичип жеген кийим кечелерибизге дагы жакшыраак көңүл бурушубуз керек. Ашыкча кийимдер дагы кээ бир учурларда ысырапкорчулукка жол берип калабыз. Эми коомчулукта бар экен да бир туугандар. Ар кандай жагдайларда, ар кандай шартта жашап аткан адамдар бар. Боордош мусулман бир туугандарыбыз бар. Мына мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген, ушу пастелде жаткан кээ бир мусулман бир туугандарыбыз балким ошол сиз жеп ичкен, же болбосо кийинген кийимдерге муктаж. Мына ушунчалык бир деңгээлде ошол пастелде жатса дагы намазына бекем болгон, ошол кийим кечеге муктаж болсо дагы кийим кечеси жок бир туугандарга кол кабыш кылуу динибизде буйрулган. Жашооңузда кийим кеченин дагы өзүнүн эсеп кысабы бар. Муктаж болгон адамдарга алып берүү бул сооп болуп эсептелинет. Мына биздин мекенибизде 7 муфти болгон болсо, ошонун ичинен Абдус-Саттар деген муфтибиз болгон. Аллах рахматын алсын. Өтө үлгүлүү бир таква инсан болгон. Ал инсанды айтып жүрүшөт, болгону 2 көйнөгү бар эле дейт. Болгону 2 көйнөгү бар эле. Ошол бир көйнөгү кирдеп калганда экинчисин алмаштырып, ошентип мына өмүрүнүн аягына чейин ошондой бир жөнөкөйлүк менен ысырапкорчулукка жол бербестен ушундай бир жашап өмүр сүргөн муфтилерибиздин бири, үлгү ала турган муфтилердин бири. Карын ток болсо каада көп болот дегендей, акыркы мезгилдерде урматтуу туугандар ысырапкорчулукка тойлордо болсун, же болбосо маркумду акыркы сапарга узатууда болсун, чектен чыккан бир ысырапкорчулуктарга жол берип койгондугубуз ачык айкын. Журт башчыбыз Садыр Нуркожоевич дагы мына өзүнүн жарлыгы менен атайын 54-чү жарлыгы менен ушул ысырапкорчулукка жол берилбеш үчүн атайын буйрук чыгарган. Ошол буйруктун негизинде жерлерде түшүндүрүү иштери болуп келет. Бирок тилекке каршы көңүл бурбастан дагы эле ысырапкорчулукка жол берип коюп жатабыз. Айрыкча маркумду акыркы сапарга узатууда дагы ошол ысырапкорчулукка жол берип коюп жаткан мезгилде Алла разы болсун биздин диний кызматкерлер, айылдагы имам хатиптерибиз жергиликтүү бийлер менен, аксакалдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат да. Бирок ушул ысырапкорчулукка жол берилип жаткан мезгилде түшүндүрүү иштери болуп жатканда биз ушул минбардан туруп суранат элек, ошол имам дамлаларыбыздын же болбосо айылдагы бийлердин айткан сөзүнө капа болбостон, алардын сөзүн угуп, ошол ысырапкорчулукка жол бербей турган болсок, мына ошол сооп болуп эсептелинет бир туугандар. Эми шариятыбызда жок кээ бир үрп адаттарга жол берип коюп, анын аркасынан бир сооп табам деп туруп, күнөө иштерге себепкер болуп калбайлы. Эми ушул ысырапкорчулукту токтотууда кайсы нерселерге көңүл бурушубуз керек? Ысырапкорчулукту токтотууда урматтуу мусулман бир туугандар канаат кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ошол Кудай Таалам берген неаматтарга бир канаат кылышыбыз керек экен, шүкүр кылышыбыз керек экен. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Кудай Таала тарабынан берилген неаматтарды эсептей турган болсок, анын эсебине жетпейбиз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мына мамлекетибизде бардык шарттар, токчулук, курсагыбыз ток, тынчтык бар, аманчылык бар. Bunun bardыгы Кудай Таала тарабынан берилген бир чоң неамат. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи", ким эртең менен турганда аманчылык болуп турса дейт. Аманчылык болуп турса, ошол күнү турганыңда ден соолугуң чың болсо,
буту колун кыймылдап, ак дасторконго салып, бир кесим нан жеп, бала чакаң менен аманчылыкта отуруп, тамактангандан кийин эшке чыкканыңда бир аманчылык болуп турса, сен дүйнөдөгү эң бактылуу инсансың дейт да. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жей турган наныбыз бар. Кудайга шүгүр аманчылыгыбыз бар бир туугандар. Мына ушул аманчылыктын дагы, ушул токчулуктун дагы уланып туруусу, анын көбөйтүлүшү биздин ошол ысырапкерчиликке, ысырапкорчулукка жол бербестен шүкүр кылуунун натыйжасында ал көбөйөт, ал уланат. Биз бүгүн чектен чыгып, ошол ысырапкорчулукка жол берип кое турган болсок, мунун кадыр кымбаты дагы бир мезгилдерде, бир учурларда бизден кийинки урпактарыбыз ал нерсенин убалын тартып калбаш керек. Бүгүн биз шүкүр кылабыз, ошол ысырапкорчулукка жол бербестен. Мына биздин ата бабаларыбыз хор деген сөздү кээ бир сүйлөмдөргө кошуп келгенде, жакшы диккат кылып көңүл бура турган болсок, арак корчулук дейт да, арак корчулук. Кор сөзүн ошол тыюу салынган, адамдын ден соолугуна зыяны жете турган, анын чөнтөгүнө зыяны жете турган, күнөөгө себепкер боло турган ошол аракты ичпөөгө чакырып атат. Ошол нерсенин арам экендигин ошол кор деген сөз менен билдирип коюп атат. Арак ичсең кор болосуң, элден чыгасың деп ошондой бир маанини. Ысырап корчулук мисалы мына, ысырап кылсаң кор болосуң. Мына ушунга окшогон сөздөрдө ата бабаларыбыз колдонуп келген. Кудай Таала тарабынан берилген нематтарга шүкүр кылабыз. Ал эми ушул ысырапкорчулукту токтотууда адамдар динден көбүрөөк үйрөнүш керек бир туугандар. Мына бүгүн колдон келишинче диний кызматкерлер хутбаларда, маселелерде, сабактарда бул ысырапкорчулуктун зыяндуулугун шариятыбыздын негизинде коомчулукка жеткирип келатат. Коомчулук ушул нерсени үйрөнүп, ар бир үй бүлө өзүнөн башташ керек. Бир, эки жаш баш кошсо үй бүлө куралат. Үй бүлөдөн коом куралат, коомдон мамлекет куралат. Ошол мамлекеттеги ысырапкорчулукка бөгөт коюуда сөзсүз түрдө үй бүлө өзүнүн салымын кошуш керек. Ата-эне биринчи орунда турат. Ошол ысырап болуп жаткан болсо, мисал алалы, свет күйүп турат күнү түнү. Ошону ата-эне балдарга үйрөтүш керек. Же болбосо суу эсебинен көп агып жатканды балдарга ошол нерсени үйрөтүш керек. Мына ошондой үй бүлө биринчи өздөрүнөн баштаган болсо, ошол үй бүлөдөн коом куралат да, коомдон анан мамлекет. Мына ошондо мамлекетибиздеги ысырапкорчулукка бөгөт коюу, мамлекетибиздин келечекте өнүгүп өсүшүнө дагы сөзсүз түрдө ошол коомдун чоң салымы бар. Бүгүнкү күндө муфтиятыбызда фатва бөлүм бар. Мына ошол фатва бөлүмүнө ар кандай биздин жарандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз жашоодо ар кандай бир суроо жооптор менен кайрылып келет. Мына ошолордун ичинен ушул ысырапкорчулуктун айынан үйсүз, жайсыз калган мусулман бир туугандар келип, ушул ысырапкорчулуктун зыяндуулугун, ошонун кесепетинде ушундай нерселерге дуушар болгондугун айтып келет бир туугандар. Мына кече жакында эле мына өзүбүздүн ушул Борбор калабыздагы чоң эле бир базарда баягы бизде ак кийди деп коет. Ак кийди деген бир ушундай бир үрп каада салт бар экен. Маркум өлгөндөн кийин жылдык өтөт, жылдык өткөндөн кийин ак кийди деп жанагы аял заттарына мындай бир кийим кече сарпай деп коет, сарпай кийгизип, мына эми актыгың болду, сен эми мындан ары ошол жанагындай кайгы муңдан арылдың деген бир мааниде ушул ак кийди деген нерсе бар экен да. Ошол ак кийдиге ошол базардан жанагындай бир кымбат баалуу шубаларды, кымбат баалуу кийимдерди алып жатып, ошол алып жаткан аял киши алып бара турган адамын каргаптыр да, шуну кийбей өл депчи.
Себеп дегенде ал өзү жашоосунда кыйналды да. Мисалы кыйналып акча тапты. Анан ошол бир нерсесине жетпей атат. Алып барып алса уят деген сезимдер бар. Анан ошол акидисине алып жатып ошо кийбей өл деп жанагы буюмдарды, кийимдерди алып жаткандыгын ошол сатып жаткан сатуучу келип бизге ушул нерселерди түшүндүрүп атат да. Коомчулукта мына ушундай нерселер болуп атат, дамлалар, ушул нерсеге көңүл бургулачы. Коомчулукка бир ысырапкорчулук боюнча бир шариятта жок нерселерди коомубуз колдонуп, пайдаланып, кыйналып атат деген сөздөрдү бизге жеткирип келет. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер баардыгыбыз ушул ысырапкорчулукка жол бербестен, Кудай Таала тарабынан берилген ырыскыны туура пайдаланып, мына жашообузда ушул ысырапкорчулукка жол бербей турган болсок, иншалла Кудай Тааладан берекелер келет. Мына ошол берекенин аркасында иншалла көптөгөн бир ийгиликтерге жетебиз.